ноябрь күнү Манас кинотеатрында 4-чү республикалык Карек балдар жана өспүрүмдөр кинофестивалы өтүп жатат. Бардыгы бул кинофестивалга 56 кино тасма катышкан. Алардын ичинен 25 тандалып, бүгүн сыйлоо аземи өтүп жаткан учуру. Тапшыруу аземинде 11 тасма ошол байгелүү орундага ээ болушат. Анан мыкты даректүү тасма, мыкты анимациялык тасма жана мыкты көркөм тасма Карек статуэткасына ээ болушат. Жана бардык 11 байге бул фотоаппарат, ноутбук, планшеттер. Анан быйылкы фестивалдын өзгөчөлүгү болуп, буунун Балдар фонду ЮНИСЕФ дагы атайын балага тумар бол деген сыйлыгын ыйгарууда. Ага дагы ноутбук берип атышат. Анан балдардын жылдан жылга тасмалардын сапаты өсүүдө. Кубанычбек уулу Элдияр. Мен Нарын областынын Нарын районуна караштуу Жамбыл айылынан болом. Мен бул фестивалга башталарынан бери эле уккам ошо. Башында эле мен катышкым келип, биринчи жылы катыша албай калып, экинчи жылы катышып, бирок анан утулуп калгам, өтпөй калгам финалга. Үчүнчү жылы катышып, мыкты оператор номинациясына ээ болгом. Анан 4-чү жылда катышып, мен ошо башка байгелердин бирине ээ болуп отурам. Саламатсыздарбы, мен Алмазбеков Мырза. Мен Вайна Антоновка школа гимназияда окуйм, 7-чи класста окуйм. Мен Карек фестивалдан 1-чи место Мен кино менин сүйүктүү кезегим деген кино болчу. Ошто 1-чи место алып утуп алдым. Аябай кубанычтамын. Карек фестивалына катышып жаткан балдар аябай өзгөчө таланттуу балдар экен чындыгында. Мен мындайды биринчи жолу көрүп атам. Ушундай темп менен дагы да көптөгөн нерсени үйрөнүшсө, булар буюрса Кыргыздын желегин алыска таныта турган инсандар болот деп мен толук ишене алам. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жака кичинекей бөбөктөргө ыйгарып коюңуз. Сиңдилер окшойт, сүрөткө чыгып алалы.